жатқандар кардиология, онкология, стоматология деген көптөгөн медицинада тармактар бар. Ар бир ооруга жараша болот экен. Биз жакында быйыл айрыкча ушул многу фанатологияны ачып отурабыз туугандар. Себеби азыркы учурда ушул оору Кыргызстанда аябай жүрүп атат. Ушундай токтосуз жүрүп атат туугандар. Очередь деген ушунчалык көп. Бирок канча дагы буну элибизди сактап калыш керек экен туугандар. Ошондуктан көрүп атабыз. Бул жакта дагы очередь деген абдан көп. Бири-бирден кире бериңиздер, биз көрүп баштайлы. О, келиңиз. Кандай? Жакшы. Адам болуп, адамга окшоп жүрүш керек да турабы. Могу жерде толтура фанаттарың очередте туруп тур. Мен айттым буларга. Мен катуу атам фанат болуп дедим. Өтө катуу атам. Мени көрсөтпөзөр болбойт. Мен өзүм тыя албай калдым уже десем болбойт беле дедилерчи. Мен биринчи киргизе эле десем. Билем, бирок мындай мыйзам сактап анан кириш керек деп атат, туурабы? Мен деле айттым аларга. Мен азыр аябай ооруп атам, фанат болуп ооруп атам. Өзүмдү кармай албай калдым. Оозумду тыя албай калдым. Ар кайсын сүйлөй атам десем болбойтпайбы? Мен кирип айып чыгайын десем. Билем. Мыйзам сактап бар очередь менен кириш керек болчу, туурабы? Ошондо азыр кайра чык деген турасыңбы? Кайра чык эмес, көрөбүз. Эмне болуп ооруп атасың? Ооруп атам, фанат болуп ооруп атам. Ушундай мындай мен болгондо да саясий фанат болуп атам. Билем, спорттун фанаты бар, туурабы? Бирок эмне болуп жуктуруп алдың? Мен мындай болду мына. Мен айттым тетигилергечи, көрдүңөр дедим, мен ооруп атканын көрдүңөр дедим. Мен кирип чыгайын бул жака, мен дарыланып чыгайын дедим. Эгер азыр мени ушул момент срочно дарылап калбасаңчы, азыр мен эшикке чыкканда эле кайра баштайм, мага гарантия жок. Азыр Facebookка кирип, интернетке кирип, азыр кайра түз эфирге чыгып, азыр кыйкырып ар кимди жамандап баштайм азырчы. Дарылайбыз. Буга окшогон оорулар көбөйдү. Муну карайбыз. Дарылайбыз. Дарылап берем. Ар эмес де үйдөн. Сен бирок молодец, сөзү кат экенсиң. Сөзүк болгон фанаттар бар. Мына айтып берип атпайм мына мен. Үйдөн ушул жерге келгенче 2 жолу урушуп кеттим. Каяктан? Үйдөн келгенче маршруткада келаткам жашынакай эле. Мен да боюм кичинекей да маршруткага асылып алып мынтип келатсам, бирөө отуруп келаткан экен. Мага жакпаган бирөө талапкар келе лайк басып жатпайбы? Кырышып кеттим, башка чаптым оны. Сен аны маршрутканын ичиненби? Кырышып кеттик экөөбүз. Айтты фанаттар толтура экен. Баарыбыз кырышып кеттик. Кимди деле тигин десем, мен дагы фанат, мага окшогон фанаттар толтура экен, кырышып кетип, дагы жакшы. Деди маршрутка айдаган байке деген эме экен, баарына каршы экен. Ошол токтотуп калды. Токтотуп кой деди. Жакшы. Болбосо мен ошол жерде маршрутканын ичинде уже таш издеп калгам, мен бирөөнүн башын жарган. Маршрутканын ичиненби? Таппай калбадым таш. Бирок сен мына акылың тунук фанат экенсиң. Эртерээк дарылабасамчы. Дарылайсың. Кармай албай калдым өзүмдүчү, мындай. Сенден жамандар келет бул жерге. Баары шайлаш керек ошону. Андан башка эч ким татыктуу эмес. Турабы? Тура, татыктуу. Болду. Мындай. Сенден дагы хужулар келип атат. Бекабы? Сен го өзүң басып келдиң. Колу бутун кайрып келип атышат. Оозуң ускоштоп келип атышат. Ошончо фанат. Мода ускочтун ачтан кетсин деп шап жаба коесуң. Ошончо болуп атат. Кээ бирлерчи ыйлап келип атышат. Шолоктойчу мына парламент агылып. Өтө кат фанаттар. Мен да жакшыраак окшойм, а? Сен жакшы элесиң, сени батылайыктырып койсоң. Телефонуң бар, бир интернетке кирип алайынчы, биз жетишпей берип атам. Кой, мындай. Бир кыйкырып алайынчы, силердики жарабайт. Биздики деп алайынчы, көрчү. Бол. Айыктырабыз. Муну эч кызат жок. Мындан таталын айыктырганбыз. Кандай айыктырдык? Өткөндө өтө страшный келди эле. Ушундай сенден күчтүү экен ал. Ушундай токтоно албай калды эле. Биринчи Димитрол берди. Фанатка Димитрол эмне тиешеси бар? Салат да кичине буктап апайын. Такыр токтоно албай койду эле, ич өткөнүн дарысын берип койдум. Ич өткөнүн эмне тиешеси бар фанатка? Ичиң өтүп атса каякта саясат эле. Кызыкканбы? Анан эле болду, башы алаксыгандан эле айып кетет экен. Азыр бирок мен андай эмес, сага жеңилдерин эле мындай дарылап коем. Сөз багасыңбы өзү? Мен сөз багам, бул фанат каяктан жукканын билбейм да мага. Сага интернеттен жукту да. Мындай болду, айтып берейин да сага. Мен башында жашынакай эле эл катары эртемден жумушка кетип, кечинде жумуштан келип бала чакам багып жүргөм.
Анан bir gün эле жумуш токтоп калды бая карантинде. Адам бекер жүргөндө жөн жатпай анан интернетке кирип баштайт кезинде. Жашынакай эле аримге комментарий жазып баштагам. Ийгилик каалайм, ак жол деп. Bir gün эле карасам бая комментарий жазгандан уруш баштаптырмын ужечи. Сеники жарабайт, оозуңду жап, акмак деп уже уруш баштадым комментарийдечи. Анан карасам, чото күчөп баратам. Үйдөгүлөр айтып калды, "Эй, чото сен ооруп баштадың фанат болуп, кой отур" деди. Мен айттым. "Мына силер чыккынчысыңар" деп үйдөгүлөрдө айттым. Мен мамлекет үчүн күрөшүп атканда силер мени тыйбагыла дедим. Деп эле кыргызып аткан бир балда карасам эле ар кандай постторду жазып атам. Чындык биздики деп жазып коюптурмун bir күнү. Бирок ал кайсы чындык экенин эле билбейм өзүм чындап келгендечи. Ушу фанат да ушу ооруда ушу. Анан bir күнү эле күчөп кеткенден карасам эле түз эбирде жүрөм. Түз эбирден эч кимди эле көрмөйт экен, бирок өзүмдү өзүм көрө алып урушатам го. Акмаксыңар силер, акмаксыңар. Баары биз жегебиз деп моут каккы берип, азыр как будто кадимгидей ооруйт да ушунчу. Болду. Муну айыктырабыз. Главный сен сөз түшүнөт экенсиң. Мен түшүнөм. Жа сөз түшүнбөгөн фанаттар жаман да. Сен оңой эле. Сөз багасың да. Мен сөздү аябай багам мен. Мындай сөзгө маани бересиң. Берем. Туурабы? Берем. Азыр мен сага мындай жеңил эле дарылап баштайм. Укол саязыңбы? Укол каякта? Мисалы туура өзүң. Мисалы тиш ооруса да медицинада, бут ооруса деле, бел ооруса деле уколдун баарын жан башка саят, туурабы? А биздики тескерисинче. Кандай? Бул фанаттыкын кулакка айтабыз. Кулакка? Кулакка сиңиребиз. Анда сага жеңил эле мындай жеңил эле дарыдан берейин. Жеңил жок. Жеңил болбойт. Күчтүүсүнөн берчи. Күчтүү бир дарыңан берчи. Чыдабай калдым уже. Жок, мындай дары бар. Адам болуш аста-аста, акмак болуш бир паста деген. Маани берчи. Мындай. Ошондо мен сиңирчи өзүңө. Адам болуп кетип эле. Тезирээк акмак болуп кеттим ошондо мен. Сен ошондо акмакка тең атасың да ошондо. Мен баары колдогонду колдонам. Баары мен айткандай болот. Бийлик мен тарапта. Дагы бирде беришим керек экен. Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар да. Билесиңби? Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Ох, тепти. Тептиби? Күн сайын адам бола? Ошондо мен эмне көзүңө күн сайын адам болбой эшек көрүнүп атамбы? Ха? Эшек көрүнүп атамбы же уй көрүнүп атам? Эмне көрүнүп атам? Сен айтып бага чыккынчылык кылба. Бар мен айткан адам шайланат, ошол президент болот, бизди багат. Сен сөзгө маани берем дедиң беле жана. Болбойт бай, оор күчөп кеткен да теппейт, күчсүздөн берчи, андан да күчсүздөн берчи. Андан да күчсүздөнбү? Мындай сөз бар эл ичинде, эл арасында. Бирөөнү көп жамандай бербе дейт. Кийин бирок мактай албай каласың дейт. Ох, тепти а? Кичине тепти. Бирөөнү көп жамандай бербе, кийин мактай албай каласың. Бирөөнү көп мактай бербе дейт. Кийин аны жамандай албай каласың. Точно тепти ушунчу. Кандай экен? Көрдүш? Дагы бир кайтарып койчу ушу дарыңан. Дагы бир берейинби? Дагы бир берчи. Черчиллдин, Англиянын премьер-министри айткан сөзү бар, билесиңби? Ашкере фанаттык бул акмакчылык деген. Ия. Ашкере фанаттык бул акмакчылык деген. Мен айыктым уже. Көрдүңбү? Кадимгидей жаман ойлор чачырап, Мына. өзүмө келе баштабадым. Мына. Ушундай дарыдан мурда эле ичип койсом болмок экен. Бирок эч кимден чыкпай койбоду мындай дарычы. Көрдүш? Мына сөз айттым го, сөз түшүнөт экенсиң, айып кеттиң сразу. Жакшы болуп калды. Эмнеге фанат болуп жүрөндө бирөө кыйкырып жүрөт? Кыйкырба, бул акмакчылык болот. Жаман акмакчылык болуп жүрүп турумда кечирип кой. Болду мындай фанат болду. Болду? Болду, өзүмө келдим. Эгер дагы болсо тетрас ичи өткөн дарыны берем. Жан керек жок, болду. Мындай эле айып кеттим ошо. Өзү мына шайлоодо кимди колдоп атасың? Айтпай эле коеюн, ошо азыр мен дагы козголуп кетет да оорумча. Эпте өзүмө келдим азыр. Сен бул жерде экөөбүздөн башка эч ким жок да. Жо мен айткандан коркум, ал эч ким жок болсо деле сүйлөсөң деле сразу жайылып кетип атат. Ошондон жөн эле коеюнчу, айтпай эле коеюнчу. Айта бер. Айтсам эле секрет кылып элем да. Бул эми тандоо да шайлоо. Ким үчүн фанат болуп ооруп атканын, кимди шайлап айт. Кимди шайлап атат? Кулагыңан айтайынчы. Кулакка? Мейли. Кандай? Менен кара, сен башың иштей өзү? Кандай колдоп атасың аны? Сен бирөктү колдойсуңбу? Келесі ал деген болбойт. Эмне болбойт ал? Кандай болсун ал? Такалабай коюпту го. Чык жаз, мен кана. Кара.